Урматтуу замандаштар, урматтуу Бишкектин тургундары, ассаламу алейкум. Мына мен турам аркамда Бишкек, бирок Бишкек түтүндөн көрүнбөй турат. Бул смог, ошол смог жөнүндө сүйлөшөбүз. Андыктан кызыктуу болот, катталып койгула жана башкалар менен бөлүшүп койгула. Смог бул түтүн, кара түтүн бая абаны булгаган жаман бир нерсенин бири. Бул абада бүгүнкү күнү жанагы угарный газ, углекислый газ, бурный газ, серный газ, жана металл, тяжелый металл деген жаман заттарга толукталган ошол заттар бар түтүн. Албетте бул түтүн биздин организм ден соолугубузга зыян. Мунун зыяндыгын силерге түшүндүрүш үчүн биз мисалы токсин деп коелу, биз жейбиз бадыран, сливочное масло, бүгүнкү жүгөрү, буудай, удобрение менен бүткөн фасоль, ошолорду жейбиз дасторкондон. Биз ошолордон жана удобрение токсиндерден ууланып, биздин организм токсинге толуп калган. Эми биз ушу бир айда топтогон, ушу жегендерден топтогон токсиндерди биз бир суткада эле ушундай абаны жутуп толтуруп коюп, мына зыяндыгы ушул жагынан көрүнүп турат. Бүгүнкү күнү бул угарный газдын бизден нормасынан ашкасынан 10 да ашып кетет деп айтылат. Албетте бүгүнкү биздин ден соолугубузга зыян берип аткандар ошол. Эң биринчи эзептен бул өпкөдөн кийин жүрөккө, кан тамырларга, нерв системаларына түркүн ооруларды, өзгөчө онкология ооруларга алып келип, жанагындай аллергия, бул бардык мурунку хроникалык ооруларды коскогону да мына ушудан болуп атат. Албетте иммунитети астарга, өзгөчө карыларга, жаш балдарга жаман таасир берип, бүгүн жана жөтөлдүн бүтпөй жаткандагы кыйналып, жөтөл күчөп, өзгөчө Бишкекте күчөп атканын байкап атабыз. Эми эмне кылышыбыз керек? Мен доктор катары силерге кичине насыйхат айткым келди. Эмне кылыш керек биринчи? Эң биринчи таза абага чыгып, ошо менчилеп, Воронцовкан Бербулак деген жеринен, таза жерден үй алып туруп ошол жака жашаш керек. Албетте эми көптөрдүн андай мүмкүнчүлүгү жок. Ооба. Эми мүмкүнчүлүгү жокторго ошо этаж, 2 кабат, 10 кабат үйдө жашап жаткандарга мындай смог болуп аткан түтүн убакта эшикке чыкпоого мен чакырат элем. Эмне дегенде, бул абанын өпкөгө барышы, өпкөнүн эле эмес, ошол өпкө аркылуу кан тамырга кирип бардык ооруларды алып келгени белгилүү болгондуктан, үйдү эшиктерди катуураак жаап, жана үйгө аба тазалоо нерсесин да алсаңар болот. Болбосо абага жанагындай нымдуулук, влажность алып келе турган аппараттарды да алсаңар болот. Көбүнчө жанагындай кондиционерлерди иштесеңер, кондиционерде кандайдыр бир чыкпагыч бар деп айтылат. Мына ошентип бир чыкканга аракет кылып, албетте көбүрөөк үйдү жанагындай влажный уборка ошондой кылып тазалап турушубуз керек. Эң негизги күчтүү тамак жешибиз керек ушул убакта. Сүт азыктарын, майлуу, мына өпкө майды абдан жакшы көрөт. Мына ошол азыктарга, таза азыктарга, өзүбүздү өзгөчө балдарга көбүрөөк көңүл буралы, таза абага. Эми таза аба демекчи, өпкө биздин азыр токсинге толуп калгандыктан аны тазалап турушубуз керек. Бул күнүгө болбосо дагы бир жумасында 2 жолу тазалоо абзел болуп турат. Бүгүнкү күнү эмне кылышыбыз керек? Колдон келишинче таза мындай аба жакка чыккыла, көбүрөөк кыймылдагыла, канды көбүрөөк айланткыла. Өпкөнү эмне кылышыбыз керек? Көбүрөөк дем алып туруп, өпкөдөгү жаман нерсени сыртка чыгарып турушубуз керек. Ошол чыгарууда көп кыймыл керек болот. Мына ошентип таза абага чыгарып, бүгүнкү күнү сөзсүз ушул абалда, мынагу түтүндүн көбөйгөн абалында ушундай абалдан чыгыш үчүн көбүрөөк кыймылдашыбыз керек. Эми бул түтүн эмнеден көп пайда болду? Албетте эң биринчиси мынакей айыл жерде жана бизде жаман көмүрдү жаккан себеби болот. Жанагындай машинелердин көптүгү болуп атат. Жана ошол сыяктуу заводдор, фабрикалар, швейный нерселерди көп, жанагындай пластмасс нерселерди жаман көп күйгүзүп атат. Мына ушул себептен көбүрөөк кымбат болсо дагы газга жана көмүргө эмес, көмүрдүн жакшысы болсо дагы эми жаманынан алсыраак болуп, газ менен жанагындай электрик жагына көбүрөөк басымдуулук кылыш керек деп айтат элем. Эми дагы да мен как докторго айтып кетерим, силер эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо,
Мына бизде соляная шахта бар. Бүгүнкү күнү өпкөнү тазалашка эң сонун мүмкүнчүлүк бар. Биз жана биздин сотрудниктердин баары ошол жерге көбүрөөк отуруп, жанагы аура генератор кылып жакшынакай туз менен өпкөбүздү тазалап, ушу кыштан аман эсен чыгыш үчүн жана андан тышкары көбүрөөк ушул керек болсо ушул убакта иммунитетти көтөрүш үчүн аракеттешти жасап атабыз. Андыктан оорубагыла, сак саламатта болгула. Аллахым ушу кыштан аман эсен баарыбызды чыгарсын. Ассаламу алейкум.